Баткенде селден 5 жаштагы бала каза болуп, 1000ден ашык адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Баткенде селден улам 1000ден ашык жергиликтүү тургундар коопсуз аймакка көчүрүлдү. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Облус башчысы Абдикарим Алимбаев бүгүн эртең менен саат 7:00 сел кесепеттерин жоюу боюнча район акимдери, шаар мэрлери жана облустук жарандык коргонуу кызматтары менен ыкчам штаб өткөрдү. 24-июнь күнү Баткен Лейлек жана Кадамжай райондорунун аймактарында катуу жааган жамгырдан улам сел жүрдү. Жалпы облус боюнча жааган жамгырдын кесепетинен алдын ала маалымат боюнча 47 турак үйгө, 113 турак үйдүн огород участкаларына, 5 социалдык объектиге, 1 кичи футбол аянтчасына сел кирип, 17 ички чарбалык жолдорго, 2,17 чакырым корго тосмого, көпүрө, 12 чарбалык курулуш, 2 суу кампага, 1 трансформаторго зыянын тийгизген. Кадамжай районунун Жеңиш айылында 1000ге жакын, Баткен районунда 27 жергиликтүү тургундар коопсуз аймакка көчүрүлгөн. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Россияда кыргызстандык жыран сексуалдык зомбулукка шектелүүдө. Тышкы иштер министрлиги билдирүү жасады. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жаранынын Россияда 9 жаштагы кызга карата сексуалдык ɨдык көрсөтүүгө шектелип кармалышы боюнча билдирүү жасады. Башкы консулдуктун кызматкерлери аталган жарандын кармалышынын негиздерин жана жагдайларын аныктоо максатында Екатеринбург шаарынын укук коргоо органдары менен байланышкан. Башкы консулдук Россия Федерациясынын компетенттүү органдарынын аталган адамдын жеке маалыматтары менен кармалгандыгы жөнүндө расмий билдирүүнү күтүүдө деп билдирди министрлик. Буга чейин орус басылмалары 48 жаштагы кыргыз жараны 9 жаштагы кызга карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттерди жасоого шектелип жатканын жазып чыгышкан. Таласта мөндөр жаап 50 гектар эгин дала зыянга учурады. Кече 24-июнда Талас облустун Бакаята районунда саат 16:00-дөн 16:30га чейин мөндөр аралаш жамгыр жаады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Табигый кубулуштун кесепетинен Күмүштак айыл аймагынын Кыргызстан Жон Коргон 1-май айылдарында болжол менен 50 гектар эгин далага зыян келтирилген. Ошондой эле Ботерек айылында катуу шамалдан болжол менен 15 турак үйдүн чатырын учуруп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Мындан улам Бакаята райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучулары жана район акими абалды жеринде көрүштү. Учурда айыл аймак тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүүдө. 25-июнда жарандык коргонуу комиссиясы материалдык чыгымдарды тактоо иштерин колго алышат деп айтылат маалыматта. Oya, gördün. Yok, sen öyle al. Var. Thank you.